Саламатсыздарбы, урматтуу Atomy компаниясынын көрөрмандары. Бүгүн Atomy компаниясынын лидери, соода мастери Махабат Абдылдаева дүйнөлүк Atomy интернет дүкөнү тууралуу кеңири маалымат бермекчи. Atomy бул абсолюттук сапат, абсолюттук баа жана абсолюттук бизнес принциптери менен иштейт. Компаниянын философиясы боюнча жогорку сапаттагы продукция калкка жеткиликтүү баада жетет. Ошо күнүмдүк керектер үчүн мыкты каражаттарды колдонуу менен пассивдүү кирешеге чыгабыз. Компаниянын түптөгөн ошо председатель Пак Хангель айткан экен: мен эч качан банкрот болбой турган компания түздүм деп. Анын айтымында Atomy'нин атаандаштары тармактык компаниялар эмес, интернет дүкөндөр. Ал эми ошол эле убакта ошондой интернет дүкөндөрдүн бири Alibaba аттуу интернет дүкөндүн негиздөөчүсү Джек Ма айткан экен: мен бир гана нерседен корком, бул тармактык маркетингдин элементтери бар интернет аянтынын пайда болушу дейт да. Мына ушундай интернет аянты пайда болду. Бул Atomy компаниясы. Мындан башка дүйнө жүзүндөгү бир дагы компания жок. Ушундай формада иштеген компания башка бир да компания жок. Atomy өзү элиталык клуб тибиндеги дүйнөлүк интернет дүкөн. Анын продукциясы тармактык маркетинг принцибинде таркатылат. Дүйнөдө сатуунун буга чейин эки модели жашап келген. Биринчиси традициялык, экинчиси тармактык маркетинг болду. Atomy түптөлгөндөн баштап сатуунун 3 модели пайда болду. Үчүнчү модели да пайда болду. Бул жаңы революциялык модель, тармактык маркетинг элементтери бар интернет дүкөн. Башкача айтканда, бул интернет дүкөн кадимки эле дүкөндөрдөй өзүнүн каалагандай кадимки интернет дүкөнүндөй кардарлар өзү каалаган убагында, каалаган баага сатып алуулар жүргүзөт дагы. Ошол эле убакта тармактык маркетингдин артыкчылыктарын, башкача айтканда, комиссиялык акчаларын алса болот. Бир мисал менен келтирип кетели. Мынакей традициялык сатуу, традициялык бизнес бул компания. Мисалы, компания өзүнүн продукциясын реализаторлор аркылуу өткөзөт. Чоң реализаторлор компаниядан продукцияны көп өлчөмдө алып, оптом сатат. Ошентип ортодо 3-4 реализатордон өтөт дагы, товар акыры кардарга келип жетет. Ошого чейин баалар абдан көп болуп өсөт. Себеби дегенде реализаторлор да товардыга үстүнө акча кошот өзүнө пайда көрүш үчүн. Ошол эле убакта компания дагы ошо өзүнүн продукциясын рекламалаганга, чоң магазиндерди курганга, чоң шаарларга магазиндерди курганга көп каражаттар жумшайт. Ошол себептүү традициялык бизнес бул жерде реализаторлорго, кардарларга эч кандай пайда алып келбейт. Пайда болгону компания жана реализаторлорго келет. Ал эми сатуунун экинчи модели бул тармактык маркетинг. Мында компания өзүнүн продукциясын чыгарат дагы, рекламага, магазиндер салганга, магазиндер сатып алганга эч кандай акча коротпойт дагы. Ошого кетчү акчаны ортомчу реализатор, дистрибьюторлорго төлөп берет. Дистрибьюторлорго компания тарабынан ар кандай шарттар коюлуп, ошол шарттарды аткарган адамдар ошол пассивдүү доходко чыга алат. Ошол эле убакта ошо компаниянын продукциясын алган акыркы адамдар, кардарларга эч кандай пайда жок. Ал эми сатуунун 3-чү модели болуп чыккан тармактык маркетинг элементтери менен интернет дүкөн Atomy мындай компания продукциясын чыгарып атат, кардарга келип жетет продукция. Кардар ошол кадимки эле дүкөндүн кардарларындай эле өзү каалаган убагында продукцияларды сатып алат, каалаган өлчөмүндө сатып алат. Эч кандай кыйноо жок, каталог жабышпайт, стартовыйына бара албайт, бекер жазылат дагы. Ошо кадимки эле дүкөнгө кирип чыккандай эркин соода кылат. Өзүнө окшогон эркин соода кылган адамдарды компанияга алып келүү менен ошо компаниядан процент алат. Atomy компаниясы 2009-жылы негизделген. Негизги өнөктөштөрү Колмар корпорациясы. Колмар корпорациясы Түштүк Кореядагы элиталык косметика жана фармацевтикалык каражаттарды чыгарат. Дүйнө жүзүндөгү элиталык косметикалардын 80% ушул Колмар корпорациясы аркылуу чыгат.
Ал эми КР болсо Корея Республикасынын Атомдук энергия илими изилдөө институту. Бул институт мамлекеттин көзөмөлүндө турат жана анын финанслоосунун алдында иш алып барат. Башкача айтканда, атом менен продукциясынын көптөгөн рецепттери ушул КР аркылуу иштелип чыгат дагы Колмар корпорациясында өндүрүлөт. Мына бул жерде Колмар корпорациясынын имараты, бул жерде Atomy компаниясынын имараты, бул болсо КРнин имараты. Мынакей көрүп алыңыздар, Колмар корпорациясы кандай чоң брендтердин косметикаларын чыгарат экен. Chanel, Lancome, Shiseido, мынакей MV да ушул жакта бар экен. Миша, баардыгы силер билип жүргөн Мишаны да билесиздер. Кореянын кандай жакшы косметикасы ушул жакта чыгат. Chanel'ди билесиздер, Lancome'ду билесиздер. Atomy'nin стратегиялык негизи мастер. Башкача айтканда, престиждүү продукцияларды, эң мыкты продукцияларды калктын калың катмарына жеткиликтүү баада жеткизет. Башкача айтканда, мына бул жакта көрүңүздөр, Chanel'дин продукциясын же болбосо Lancome'дун продукциясын жөнөкөй карапайым кишилер өзүнө сатып ала албайт. Ал эми Atomy'ники чыгарган продукциясы, ушу Колмардан чыгарган продукциясы сапаты жагынан Chanel, Lancome менен бирдей болсо дагы, баасы ошол Lancome менен Chanel'дикинен мисалы өтө эле төмөн турат дагы. Карапайым эл дагы өзүнө эң сапаттуу, жакшы продукцияларды алганга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Бул жерде Atomy'нин бир нече сертификаттарына коюлган. Лоухас деп турат, бул экологиялык жактан коркунучсуз продукция. GMP, бул медициналык жактан текшерилген. Халал продукциясы, HACCP, мына ушул сыяктуу дүйнөлүк сертификаттары бар. Товардын ассортименттери ден соолук үчүн продукциялар, косметика, тамак-аш, гигиена каражаттары, жууп тазалоочу каражаттар, кийим-кечектер, идиштер жана башкалар. Башкача айтканда, компаниядан биз күнүмдүк ар дайым эле колдоно турган продукциянын баардыгы эле бар. Бул болсо эмне дегенди билдирет? Биз бизнесибиз токтобойт. Ар бир эле компаниянын кардары ушул жерден өзүнө керектүү нерсенин баардыгын таба алган себептүү товар айлантуу абдан жакшы жүрөт. Мынакей бир аз обзор кылып кетели. Ден соолук үчүн продукциялары бар. Женьшень, чай пуэр, хемохим, пробиотик деген сыяктуу өтө керектүү. Мындан да көп, бул жерде анча мынчасы турат. Тамак-аш продукциясына мынакей караңыздар, кадимкилер рамион бар, бул жерде кофеси бар, кофе түрү менен, мисалы томат деген сыяктуу күнүмдүк керектелүүчү тамак-аштардын баардыгы бар. Мына ушул идиш, ушундай өтө сапаттуу идиш аяктары бар. Тазалоочу каражаттары мындай кол каптары, идиш жууган, кир жууган каражаттары бар. Бүгүн Atomy компаниясы 17 өлкөдө иштейт. СНГнын составында Россия, Казакстан, Кыргызстан дагы бар. Быйыл 2020-жылы Өзбекстан, Украина, Беларусь, Кытай, Индия өлкөлөрү ачылат. Турция кошулбай калыптыр. Ал эми жакынкы 5 жылдыкта Европа, Африка, Латин Америкасы жана СНГнын бардык өлкөлөрү кирет. Компаниянын стратегиясы GSGS. Башкача айтканда, глобалдык соода-саттык, глобалдык ресурстар. Башкача айтканда, ушул стратегия менен бул компания абдан пландары чоң, бүткүл дүйнөнү өзүнө камтып, бүткүл дүйнөнү ошо күнүмдүк керектелүүчү сапаттуу продукция менен бүткүл дүйнө элин камсыздап, баардыгына ошол эле бир эле убакта жакшы продукция менен камсыздап жана жакшы бизнес менен камсыздоо. GSGS стратегиясынын алкагында Азамол соода тармагы дагы ачылды. Мында эң мыкты дүйнөлүк брендтердин товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү сунушталат. Азырынча 2019-жылы декабрдан бери Кореянын алкагында гана иштеп жатат. Келечегинде бул бүткүл дүйнө жүзүнө жайыла турган соода тармагы. Atomy'ге эки жол менен өнөктөш болсоңуз болот. Биринчиси жөн гана кардар, экинчисинде ошо кардар дистрибьютор болуп бизнес жасасаңыз болот. Atomy'нин маркетингден артыкчылыктары: катталганда акысыз катталасыз, катталганда стартовый пакет жок,
окутуулары акысыз, ай сайын каталог жаппайсыз, ай сайын бал жаппайсыз, продукциянын сапаты эл аралык сертификаттар менен бышыкталган, бинардык жол менен структура курабыз. Башкача айтканда 2 гана бутак курабыз, абдан жеңил, өздүк жана группалык бал күйбөйт, структураны чексиз курабыз. 1600дөн 2000 рубльга чейинки продукция сатып алып эле бизнес баштаганга болот. Жеке кабинетиңиз 3 муунга мураска калтырылат. Маркетинг план 100 жылга чейин өзгөрбөйт. Бизнестин системасына көз салып кетсек, мынакей караңыздар, бинардык маркетинг. Сиз мына ушундай кылып 2 ветка менен 2 бутак менен гана иштеп, чексиз абдан чоң структураны түзсөңүз болот. Бул структураны сиз жалгыз гана түзбөйсүз, албетте сиздин алдыңыздагы өнөктөштөрүңүз менен биргелешип түзөсүз. Atomi компаниясы менен бизнес башташ үчүн жеке аккаунтта 10.000 PV болуш керек. Бул башкача айтканда 1,5 миңден 2.000 рубльга чейинки акча каражатына келе турган бал. PV деген бул бал. Point балы. Бул товардын баасын аныктоочу бирдик жана дистрибьюторлордун төлөмдөрү үчүн негиз. Мына могул жерде караңыздар, тиш жуучу пастасы ичинде 4 штук бар, ушу 350 рубль турат, дагы 2500 бал берилет. Компанияда бал абдан көп берилет. Атомиде старт алыш үчүн бир мисал эле келтирип койдук. Албетте каалагандай продукция алсаңыз болот. Бул жерде мисалы биринчи топтом шампунь жана кондиционерди жалпы бул жерде 2000 деп жазылып калыптыр. 1800 рубльга алсаңыз 10.000 бал болот. Мына ушуларды алып эле сиз уже бизнес баштасаңыз болот. Жеке балыңыз күйбөйт. Экинчиси кичине тиш пастасы 350 рубльдык. Тан 4 алсаңыз эле ошо 1400 рубль болот экен да 10.000 балыңыз болот. Ошондон баштап сиз бизнес баштай аласыз. Эч кандай тобокелчилик жок. Катталгандан кийин дароо эле сатып ал деп эч ким кыйнабайт. Ошо 6 айга чейин ойлонуп өзүңүз заказ кетирсеңиз болот. Ошо астыңызда группалык обороттон үлүш алып акча алгыңыз келсе, албетте активация болушуңуз керек. Ошо минимально 10.000 балга. Дистрибьюторлук деңгээлдин квалификациялары бизде 5 дистрибьюторлук деңгээл бар. Атомиде 4 түрлүү төлөм бар. Биринчиси спонсорлук төлөмдөр, экинчиси мастерлик төлөмдөр, үчүнчүсү офис үчүн бонус, төртүнчүсү лидерлик сыйлыктар. Атомиде жума сайын айлык чыгат. Лидерлер бир айда 6 жолу айлык алууга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер лидер офис ачса 8 жолу айлык чыгат. Эң биринчи төлөм бул эң кеңири төлөнүүчү төлөмдөр. Муну новичоктор дагы ала алат. Спонсорлук төлөмдөр бул стептен түшөт. Бизде степ деген түшүнүк бар. Степ күнүгө да жабылат. Степ деген эмне? Бул мисалы сиз жеке балыңыз өзүңүздүкү 10.000 бал болсо, эки жагыңыздан, эки бутаңыздан группалык 300.000ден өткөн сайын сизде степ жабылып турат. Бүгүн мисалы 300 өттү, сизге 1200 рубль түшөт. Эгерде жеке балыңыз канчалык көп болгон сайын ошончолук компания айлыгыңызды көбөйтүп берет. 10.000 бал менен 300.000 бал ортосунда айырма бар. Мисалы бир эле мынакей товар айлантуу үчүн 300.000ге 10.000 балга өзүнчө төлөм бар. 300.000ге балы бар адамга өзүнчө төлөм бар. Жеке бал такыр күйбөгөндүктөн акырындап сиз мынага жетсеңиз болот. Көрдүңүздөрбү? Жеке балыңыз 3.000 болсо, 300.000 болсо, бул жагыңыздан эки жагыңыздан 300.000 өткөн сайын 3700 рубль. Башкача айтканда 3 эсе көп айлык түшөт. Бизде айлык мынандай көбөйткүч менен берилет да. Мисалы 10.000 бал бар кишиге көбөйткүч 5 берилет. 300.000 балы бар кишиге 15 көбөйткүч берилет. 700.000 балы бар кишиге 30 көбөйткүч берилет. Жана башка 2,4 миллиондон баштап уже эчтеке сатып албай деле койсоңуз болот. Албетте 10.000 балдан кийин деле сатып ал деп эч ким кыйнабайт. Сиз 10.000 балды алгандан кийин, жасагандан кийин ошо группа менен иштеп, улам сизге керек болгон убакта товар оборот айлантып турсаңыз болот. Спонсорлук төлөмдөр боюнча айтсак, компанияда өткөн жалпы пивилерден 44% ошо спонсорлук төлөмдөргө кетет. Оң жагыңыздан жана сол жагыңыздан өткөн бардык балдардын суммасы группалык пиви деп аталат.
Биз жана бир көбөйткүчүн айтып кеттик. Азырынча бир көбөйткүч болжол менен 240-250 рубльга барабар болот. Көбөйткүч дүйнөлүк товар айланууга жараша өйдө ылдый болуп турат. Степ жабылган күнү дүйнөлүк товар айлантуу кандай болсо, ошондой көбөйткүч менен жабылат. Канчалык көп өлкө ачылган сайын көбөйткүч дагы көбөйө берет. Мисалы, соода өкүлү 10 000 балы бар, эки жагынан 300 миңден өткөндө ага 5 көбөйткүч менен айлык берилет. Башкача айтканда 5 көбөйтүлгөн 240 барабар 1200 рубль берилип атат, көрдүңүздөрбү? Көбөйткүч азырынча 240 рубль болуп атат деп атабыз. Бул албетте көбөйүп да кетиши мүмкүн да, бул товар айлантууга байланыштуу болот. Ошондой экинчи дистрибьюторлук деңгээл бул агент. Агенттин жеке балы 300 000 болот. 300 000 эки жагынан 300 000ден өткөн сайын ошол эле товар оборот үчүн мынакей көрдүңүздөрбү? Соода өкүлүнүкү деле окшош, агенттики деле окшош. Эки жагынан бирдей группалык товар оборотко 2 бөлөк акча төлөнөт. Агентке 3 эсе көп берилет айлык. Андан кийинки деңгээл бул атайын агент. Сизге ушундай бир күн келет, эки жагыңыздан 300 000ден көп бал өтө баштайт күнүгөчү. Күнүгө 700 000ден өткөн сайын сизге 30 көбөйткүч менен айлык төлөнүп турат. Күнүгө 7400 рубль алсаңыз болот. Дилер болсо 1,5 миллион PV'си бар, жеке аккаунтунда эки жагынан 1,5 миллион өткөн сайын ага 60 көбөйткүч менен берилет. Азыркы убакта бул 14 800 рубльга барабар. Эксклюзивдик дистрибьютор бул жерде бир нече деңгээли бар. Эң биринчиси 2,4 миллион PV'си бар адам, эки жагынан 2,4 миллион өткөн сайын ага 90 көбөйткүч менен, башкача айтканда күнүгө 24 200 рубльдан чыгып жатат азыр. Андан кийинки деңгээл дагы ушундай эле, ага 150 көбөйткүч берилет. Андан кийинки деңгээлде караңыз, 250 көбөйткүч менен берилет. Эң жогорку чек азыркы убакта күнүгө 300 көбөйткүч. Бул бүгүнкү күндө 74 000 рубль. Күнүгө 74 000 рубльдан көбөйткүч жапсаңыз болот. Лидерлик төлөмдөр 15 күн сайын товар айлантууга жараша төлөнөт. Айына 2 жолу берилет бул төлөм. Мисалы, эң биринчи лидерлик баскыч бул Soda Master. Soda Master'ın жеке аккаунтунда 700 000 PV болушу шарт. Эки жагынан 2,5 миллиондон 1-нен 15-не чейин жана 16-сын 31-не чейин өткөн сайын ага лидерлик дагы айлык берилип турат. Soda Master'ın жалпы кирешеси айына $2000 $4000 чейин болот. Soda Master'ın бир жолку белектери мына ушундай 15400 рубльдык хит продукциялар белеки берилет жана Кореяга ийгилик туруна чакырылат. Кантип автоматтык Soda Master болобуз? Ал үчүн сиз эки жагыңыздан 50дөн активдүү үй бүлө жазсаңыз да жетиштүү болот. Активдүү деген кандай? Атоминин продукциясына активдүү колдонгон, ушу күнүмдүк тиричилигине киргизген. Бул жагыңызда 50, бул жагыңызда 50 адам болсо сиз автоматтык Soda Master болосуз дагы айына $2000 жогору айлыкка чыга аласыз. Эки жагыңызда 2ден лидер чыккан сайын кийинки мастерлик тепкичке көтөрүлөсүз. Ал лидерлерди сиз өстүргөн шарт эмес. Компанияда лидерлер үчүн белеки хит продукциялар, ноутбук, 18 жолдомо, 3 бизнес жана люкс класстагы автоунаа, 3 корпоративдик кредиттик карта, 110 000 рубльдан 55 миллион рубльга чейинки ар кандай суммадагы 5 акчалай сыйлык, офистин ижара акысын, айдоочунун, жардамчынын айлык акыларын төлөп берүү каралган. Мынакей Soda Master'нен кийинки экинчи тепкич бул Brilliant Master. Brilliant Master'дын бир айлык кирешеси 4000ден 10 000ге чейин. Кантип Brilliant Master болот? Анын үчүн эки жагынан 2ден Soda Master чыгыш керек. Дагы жолу кайталайм, бул Soda Master'ди Brilliant Master өзү өстүрүшү шарт эмес. Тереңдиктен, ошо структуранын тереңинен чыккан Soda Master'лери ушу Brilliant Master'ге эсептелип кетет.
Brilliant Master'ın da bir jolku biletleri, hit produksiyalar jana je ноутбук же планшет берилет. Андан кийинки деңгээл Шарон Роза Мастери. Бул киши миллионер уже, айына 1 миллион рубльдан ашык айлык алат. Bir айлык кирешеси $15.000 жогору болот. Шарон Роза Мастери эки жагынан экиден Brilliant Master чыгарышы керек. Шарон Розанын бир жолку сыйлыктары 2 кишилик саякат каалаган өлкөсүнө жана 110.000 рубль бир жолку акчалай сыйлык тапшырылат. Андан кийинки деңгээл Star Master. Star Master эки жагынан экиден Шарон Роза өстүрүшү керек. Star Master'дын bir айлык кирешеси $30.000 чейин. Star Master'дын бир жолку билеттери бул 4 кишилик саякат жана 550.000 рубль акчалай бир жолку сыйлык тапшырылат. Андан кийинки деңгээл бул лидерлик баскыч, бул Royal Master. Royal Master'дын bir айлык кирешеси $50.000 жогору. Эки жагынан экиден Star Master өстүргөндүгү үчүн Royal Master бир жолку билеттерге ээ болот. Кандай билеттерге? Бул 4 кишилик саякат, айына 110.000 рубльдан салып беришет корпоративдик кредиттик картага. Андан тышкары арендага, люкс класстагы авто үчүн арендага айына 60.000 рубльдан бөлүнөт. Ошондой эле бир жолку акчалай сыйлыгы 2,7 миллион рубль. Андан кийинки деңгээл Crown Master. Crown Master'дын bir айлык кирешеси $70.000 жогору болот. Албетте бул деле эки жагынан экиден Royal Master өстүрүшү керек дагы. Crown Master'дын бир жолку билеттери 4 кишилик саякат, 3,5 миллион рубльдик авто белекке берилет. Айына 270.000 рубль салынып берилип турат корпоративдик кредиттик картасына. Ошондой эле 16 миллион рубль бир жолку акчалай сыйлык берилет. Эң жогорку тепкич бул Imperial Master. Imperial Master'дин bir айлык кирешеси $70.000 жогору болот. Ал эки жагынан экиден Crown Master өстүрүшү керек. Анын бир жолку белектери 4,3 миллион рубльдик авто, айына 550.000 рубль салынып берилген кредиттик корпоративдик картасы бар. Бир жолку сыйлыгы 55 миллион рубль, башкача айтканда миллион доллар десек дагы болот. Айдоочусу үчүн айына 80.000 рубль акча төлөнүп турат. Жардамчысы үчүн айына 70.000 рубль төлөнүп турат айлыгы үчүн. 4 кишилик саякат жана офисине айына 140.000 рубль бөлүнөт. Мына ушундай лидерлик баскычтардан 7 баскыч бар. Эми жыйынтыктасак, сапат жана баа деп атабыз. Өтө жогорку сапаттагы продукцияны эң төмөнкү баада берет. Жумшак маркетинг план, өтө жумшак маркетинг план жана эл аралык бизнес келечектүү жумуш. Эми эмне кылышыбыз керек? Дегенде албетте продукцияны биз колдонуп көрүшүбүз керек. Иштегенде ошо кантип иш баштайбыз? Биринчи продукцияны колдоносуз. Андан кийин маалымат бересиз, өзүңүз тармак түзөсүз. Албетте командаңыз менен ийгиликке чыгасыз. Эң жөнөкөй иш аракеттер менен эле сиз миллиондук бизнес куруп алсаңыз болот. Сизди бул бизнеске чакырган адамга кайрылыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.